Саламатсыңарбы? Здравствуйте. Биз Мы продолжаем говорить шайтан Иса Машаякты кандай азгырганы жөнүндө улантабыз. Эгерде силерди шайтан Исаны азгыргандай азгырса кандай болмок? Эгерде силерди айкаш жыгачка кадаса, эгерде силерди камчы менен сабаса, плетью. силер жөн эле анда Кудайдын аркасынан кетмек белеңер. Силерге абдан кыйын болмок, анткени ойлоруңардан адашып баштамаксыңар. Анан силер болсо оюңардын аркасынан кете турган адамдарсыңар. Биз ушундай айырма бар Иса менен болгон. И нами. Иса ал Кудайга ишенген, Иисус верит в Бога. ал Кудайга сыйынган. И он молился Богу. Анда ушундай ишеним болгон. Эгерде ал айкаш жыгачка кадалса да аны тирилтер жөнүндө. Поскольку он Ал өзүн Кудайга тапшырып, Кудайга ишенгендиктен то большинство из нас не так поступает. Кудайдын сөзүн угушат. Слушает слово Бога. Анан мага жакшы болобу, жаман болобу ушу жөнүндө гана ойлошот. Аларга пайдалуу болобу же пайдалуусуз болобу деп ушу жөнүндө көп ойлонушат адамдар. Анан жакшы нерсенин гана аркасынан кетет адам. Эгерде Кудайдын сөзү мага жакпаса, анан көптөгөн адамдар ал сөздөн жөн эле баш тартып коюшат. Слово. Мына ушунда гана айырма бар биз Иса менен болгон. Ким гана болбогула силер? Кем являетесь? Силерде билимдүүсүңөрбү, билимсизсиңерби? Силер акылдуусуңарбы, акылсызсыңарбы? Голова или плохая голова? Силер чынчыл адамсыңарбы же калпычысыңарбы? Честные люди. Бул нерсе биздин тагдырды чечпейт. Нашу судьбу. Адамдар өзүн жакшы жагын гана көрсөткүсү келет. Бирок биздин жашоону эмне чечет? Биз өзүбүздү кимге тапшырабыз, мына ушул маанилүү. Биз Кудайга ишенип, биз өзүбүздү Кудайга тапшырабызбы? 아니면 내가 하나님을 믿지 못하기 때문에 하나님 말씀 내가 생각해보고 내가 유익할 때 따라보고 내 손해가 따라가지 않느냐 하는 그런 이제 별로 Же биз ойлонуп туруп, анан кайсы бизге пайдалуу экенин анан ошонун аркасынан кетебизби? 사람들이 하나님 믿다가 Көптөгөн адамдар айтат, мен Кудайга ишенем деп. Бирок чынында алар ишенбейт Но они не верят в Бога. Кудайга. 하나님의 말씀보다도 자기 생각을 Анан көп учурда алар өзүнүн оюнун аркасынан кетишет. 하나님 말씀 내게 유익해 보이고 내게 좋아 보이고 정말 내게 아름다워 보일 때 참 하나님 말씀을 기쁨으로 따릅니다. Анан аларга пайдалуу болгондо, жакканда гана ал сөздү кабыл алат. 하나님 말씀 내게 정말 손해갈 것 같고 어려울 것 같고 힘들 것 같으면 피해버리고 거부하려고 하는 마음 Эгерде ал сөз жаман, пайда алып келбей турган болсо, алар деген ал сөздү дароо таштап салат. 예수님하고 다른 Биз менен ушул Исанын ортосунда ушундай айырма бар да. 하나님하고 다른 마음 У меня такая душа. Кудай менен болгондо ушундай айырма да. 그런 마음을 Бизде ушундай жан дүйнө болгондуктан 하나님을 биз Кудайды кубандыра албайбыз. Мы не можем радовать Бога. Биз Кудайды сүйүндүрө албайбыз. Веселить Бога. 하나님과 길을 Биз Кудай менен бирге боло албайбыз. Чувствовать с Богом. 그 사람들 외형적으로 예수 Ооба, алар чынында сыртынан ишенген адамдай болуп көрүнгүсү келет. 진실함이 없어도 표현적으로 진실하게 보여. Анан мен чынчыл болбосом да өзүмдү чынчыл адамдай кылып көрсөткүм келет. Менде ишеним жок болсо дагы мен ишенимдүү болуп көрүнгүм келет. 겸손하지 않지만 표현적으로 Мен момун болбосом дагы өзүмдү момун кылып көрсөткүм келет. 내가 성실하지 않지만
초면적으로 날 성실한 것처럼 나타내 보이려고 하였습니다. көптөгөн адамдар Кудайдын алдында чынчыл болуп көрсөткүсү келет, бирок чынында андай эмес да. Андай адам сөзсүз түрдө азгырыкка дуушар болот шайтан жактан, Кудайдан калып калышат. Андай адам ким Кудай жана шайтан ким экенин билбейт. Шайтан аларды азгырат. Ооба, бул жакшы эле нерсе болот деп ойлойт. 근데 이 정도 잘못해서 괜찮아. Мен мындай жамандык кылдым, бул эч нерсе эмес. 이 정도는 내 생각 따라 Оюмдун аркасынан кетсем деле эч нерсе болбойт. 사람들은 그렇게 Көптөгөн адамдар ушинтип жашашат. Люди думают и живут. Анан ушундай жол менен алар руханий жолдо жүргүсү келет. 때로 신앙이 Бирок руханий жашоо андай болбойт да, андай жол менен. 자기 모든 생각을 어떤 생각 내게는 생각 다 틀린 건 내 생각을 버리고 하나님 말씀 따를 수 있는 그런 Биз өз ойлорубузду, жаман ойлорубузду таштап Кудайдын сөзүнүн аркасынан кетиш керек. 우리가 예수님의 말씀 사람이 떡으로만 살고 Иса айткан, бир гана ал нан менен эмес, жана Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт деген. Ооба, биздин дене нан жеш керек чынында. 그러면 여러분 사람이 육체만이 아니라 Адам бир гана денеден турбайт. 사람은 육체만 있는 게 아니야. Ал бир гана денеден турбагандыктан, 우리의 육체는 떡을 ооба, эгерде биздин дене ал нан менен 우리 육체는 떡을 먹지 않으면 эгерде жебесе, ал чынында 성경은 말하기를 뭐라 алсырайт ал адам. Что нам говорит Библия? 예수님께서 Анан Иса эмне деп айткан? Отвечал. Эмне деп жооп берген ал? Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт деп жооп берген. 육신의 떡을 가지고 Эгерде биз ал нан жесек, ал биздин дене ушундай жашап, 영은 하나님의 말씀이 들어와 а биздин жан, биздин рухубуз качан Кудайдын сөзү түшкөндө гана ал жашайт. 성경에 하나님 말씀이 들어 사는 게 참. Ошон үчүн Кудай абдан өзүнүн сөзүн көп жолу айткан. 이제 땅은 Башталышта биринчи бөлүмдө эмне деп айткан? Ал жер жөнүндө айткан. 시간채로 연매는 과목을 내. Жер ал ушул урук аркылуу 그 말씀이 гана, 땅에 임하는 качан ушул урук жерге түшкөндө гана, 때부터 이제 땅이 ал ушул учурдан баштап жерде өзгөрүлүү келген. 땅이 달라 Өзгөрүлүү келген жерде Меняться. 땅이 열매를 ал түшүн берип баштаган, өзгөрүлүп баштаган. Меняться. Сөзсүз түрдө ал жерге сөз түшүш керек. Попасть. Эгерде биз Петр 1-бөлүм, 1 Петр 1:23 карасак, жок, чирибей турган сөз аркылуу кайрадан төрөлдүңөр деген сөз бар. Кудайдын сөзү тирүү деп айтып атат. 너희가 그는 썩어질 씨로 된 Чирибей турган сөз аркылуу кайрадан төрөлдүңөр дейт. Чирибей турган деп атат. И семени. 하나님의 살아 있고 항상 Кудай түрүү жана анын сөзү да түрүү. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Что это значит? 하나님의 말씀이 나를 살리는. Кудайдын сөзү бул урук мени куткара турган. 여러분 하나님의 말 Эгерде Кудайдын сөзү менин жан дүйнөмө түшсө, Душу. 우리 마음은 놀라운 변화를 анда биздин жан дүйнөдө мындай укмуштай өзгөрүлүү келет. Элестетип көрсөңөр ушундай чоң жерди, талааны. 거기에 뭐 다른 생물 Ал жерде эч кандай эч нерсе болбойт ал жерде. 밭에다 배추씨를 뿌려 Эгерде ал жерде ушундай салатты сепсек, эгерде биз чамгырды өстүрсөк, ал жерде чамгыр өсөт. 씨를 뿌리면 벼가 막 자라 보리씨를 뿌려. Эгерде биз тарууну сепсек, ал жерде таруу өсүп чыгат. Или гречка. Анткени ал урук. Потому что это семя. 하나님 말씀 Кудайдын сөзү ал ушул урук сыяктуу. 하나님 말 씨라고 Ыйык китепте ушинтип жазылып турат. 하나님 말씀 Ал урук деп Кудайдын сөзү. Качан Кудайдын сөзү менин жан дүйнөмө түшкөндө, 이상하게 내 마음에 전혀 아무것도 없던데 То раньше моей душе 배추가 자라 꽃이 피고 열매 맺는 이 나무가 살아있어. ал эч нерсе жок жерде, ал жерде бардык жашылча өсүмдүктөр өсүп баштайт. Мен айыл жеринде өскөндүктөн мен көрчүмүн талаада өскөн бардык нерселерди. 놀랍게도 우리가 Эгерде ал жерге тарууну өстүрсө, ал жерде таруу пайда болот. 얼마나 보리가 이삭이 나고 꽃이 피고 이삭이 나고 열매가 Анан ал жерде гүл өсүп чыгат. Ал жерде ушундай кичинекей нерседен ал 곡식이 анан ушунчалык көп өсүмдүктөр өсүп чыгат. 그 뭐가 씨가
Анткени ал жерде урук болгондуктан ушундай болду. 하나님의 말씀은 하나님의 Кудайдын сөзү ал Кудайдын жан дүйнөсүн чагылдырып турат. 그래서 여러분 그 말씀이 Качан Кудайдын сөзү биздин жан дүйнөгө түшкөндө, 우리 마음에 하나님의 말씀이 자라서 꽃이 피고 анда Кудайдын жан дүйнөсү бизде жашап баштайт. 하나님이 세상에 치렁사 독생자를 주셨습니다. Кудайдын сөзүндө жазып турат, Кудай абдан сүйгөндүктөн ал жалгыз уулун берди дейт. Ким ага ишенген адам, ал өлбөйт, ал түбөлүк өмүргө ээ болот деп жазылган. 하나님의 Эгерде биз Кудайдын сөзүнө ишенсек, Веруем в Слово Бога, 하나님의 말씀 안에 있는 마음이 내 마음에 들어서 Кудайдын сөзү ал бизде иштеп баштайт да. 하나님 말씀이 Мен Кудайдын сөзү жок болгон учурда мен күнөөнүн айынан абдан кыйналгам. греха, Мен өтө көп күнөөлөрдү кылгам. Мен алдагам, урдагам, обманывал, мен урушкам. воровал, 싸움도 하고 дрался, 친구들 Биз досторум болуп абдан көп жаман нерселерди кылганбыз. 늘 죄가 많고 죄 때문에 고통을 치는 Мен ушул күнөөнүн айынан абдан кыйналып, мен кечир деп сыйынчымын. Бирок мен ыйык китепти окуганда, когда читал Библию, 성경을 보니까 когда читал Библию, 하나님은 ыйык китепте эмне деп жазылып турат Кудай? Бог, 내 모든 죄가 흰눈보다 씻어졌다고 Менин күнөөлөрүм аппак кардай агарган деп жазылып турат. 31장 34 Жеремия 31-34 эмне деп айтып атат? 34 стихе. 내가 그들의 Мен алардын мыйзамсыздыктарын кечирем дейт. 여호와여 Ошондон кийин алардын кылган күнөөлөрүн эстебейм деп атат. Грехов их более. Качан мен ушул сөздү окуганда, И когда я прочитал это слово, мен өзүмдүн күнөөмдү өзүм тазалабайм. Кудай менин күнөөлөрүмдү тазалайт. очищает мои грехи. Кудай теңир менин күнөөлөрүмдөн тазалайт. Кудай эмне деп айтып атат? Что говорит Бог? Ал айтып атат, мен мыйзамсыздыктарыңды кечирдим дейт. Жана күнөөлөрүңдү эстебейм деп атат. Грехи. Ооба, Кудай кечирди менин күнөөлөрүмдөн. Видел мои грехи. 하나님은 기억이 Кудайдын эс тутумунда жок менин күнөөлөрүм. 하나님 절대로 내가 죄인으로 여기지 않는구나. Ал мени эсептебейт күнөөкөр деп. А мен ушуга чейин эмне деп ойлогом? Мен өзүмдү күнөөкөр деп эсептегем. Считал себя грешником. Мен күнөөкөрмүн деп ойлогом. Я грешник. 죄인으로 여겼는데 Я считал себя грешником. 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억. Кудай теңир айтып атат, мен аларды күнөөлөрүн эстебейм деп атат. Грехов их более. 그 말씀 Качан ушул сөздөр менин жан дүйнөмө түшкөндө, мен эми күнөөкөр эмесмин. Я не грешник. Кудай айтып атат, мен эми эстебейм деп атат. Вспомнит мои грехи. Ал мен айтып атат, сен эми адилетсиң деп атат. Праведник. 내 마음 속에 조금 전까지 가있던 마음하고 다른 마음이 내 속에 Эми менин жан дүйнөмдө жаңы жан дүйнө төрөлгөн, мурда менде жок болгон. Айкаш чыгашта менин күнөөлөрүм кечирилиптир. 저는 이런 마음을 Менде мурда андай нерсе жок болчу. Не было такой души. 그걸 죄 때문에 부끄러워하고 Мен абдан уялчымын кылган күнөөлөрүм үчүн. Мучился из-за моих грехов. 하나님의 말씀 Бирок Кудайдын сөзүндө жазылып турат, менин күнөөлөрүм кечирилген деп. Эми мен мыйзамсыздыктарыңды эстебейм деп атат. Грехи. 하나님 내 죄를 싫다고 말씀 거룩하다고 말씀을 기억하고 Ал мени ыйык кылып, ал эстебейм деп атат мыйзамсыздыктарымды. 내 죄를 Кудай эстебейт турбайбы? Он помнит мои грехи. 한내 죄 Ал менин күнөөлөрүмдөн бардыгын тазалаптыр. Грехи. 좀 전까지 하나님 말씀이 들으니까 나는 죄 때문에 고통하고 괴롭고 내 Мен жакында эле мен күнөөгө жөнүндө ойлогондо кыйналчумун. Бирок качан Кудайдын сөзү менин жан дүйнөмө түшкөндө, 마치 예수님께서 예루살렘 성전에 올라가셨을 때 анан Иерусалимдеги ибадатканага Иса келгенде, ал жерде ушунча адамдар көп жаман нерселер, ушундай нерселер сатып атканда, алардын бардыгын ушу сатып аткан адамдарды кууп чыккан ал жерден мал салы менен. Менин жан дүйнөм дагы ушунчалык жаман ойлор менен, ыпластык менен толуп турган. 하나님의 말씀 Качан Кудайдын сөзү менин жан дүйнөмө киргенде, Попала в мою душу. 그 죄가 менин бардык күнөөлөрүм кечирилген. Грехи были прощены. 그 말씀이 내 마음에 죄가 Эми бир дагы ал жерде күнөө калган эмес. Все прогнало Иса бардыгын сөз аркылуу кууп чыгарган ал жерден. Мен эми ыйыкмын. Мен эми адилетмин. 주어졌어. Я стал праведником. 그런 마음이 내
내 마음을 ушундай нерсе менен менин жан дүйнөм толуп турганда 생각하면 할수록 얼마나 감사한 канчалык терең ойлогон сайын мен муну сөз менен айта албайм бул нерсени. 내가 그 말씀을 마음에 받아들인 뒤로 Качан мен После того, как я Иса Машаяктын сөзүн кабыл алгандан кийин мени басып турган күнөө ал жок болуп кетти. меня уже его не стало. 하나님의 심판 Кудайдын соту мен үчүн эч нерсеге турбай калды. 하나님의 평안과 기쁨이 내 마음 Кубаныч менен ушундай үмүт толуп баштады менин жан дүйнөмдө. 이제 여러분 우리는 예수님하고 Мени менен Иса менен ортобузда эмне айырмачылык бар? 무슨 마귀가 이야기 그 이야기 안 듣고 하나님의 Иса шайтан эмне деп айтпасын, ал бир гана Кудайдын сөзүн уккан. Бога. 우리는 사탄의 음성이나 누구 음성이든 간에 내게 좋다고 생각, 내 유익하다고 생각하는 건 다 빠져있는 Биз болсо жакшы нерсени эле кабыл алабыз. Ал шайтанданбы, Кудайданбы айырмалабай туруп. Нухтун учурун эстеп көрөлү. 하나님 노아홍 때 어떤 사람을 멸하는가 살펴보고 Ошол топон сууда кайсы адамдар ошол жерде суунун астында калган? 어떤 사람을 저주 Кайсы адамдарды каргышка калган ошол учурда? 노아홍에 대한 그런 Мен ошол сөздү окуганда мен абдан таң калдым. 우리는 하나님이 막 악하고 더럽고 흉측하고 Мен ойлогом, 다 멸하는 жаман адамдарды гана жок кылган болуш керек деп ойлогом. 노아홍 때 하나님 Бирок Кудай ошо топон суу менен кимди жок өлтүргөн? 도질하고 악하고 Суунун астында калган адамдар. 그런 사람을 Урдаган, өлтүргөн, ойноштук кылган, урдаган адамдарды эмес. Крали или что-то. 그럼 하나님 구원한 사람 어떤 사람은 노아 Ал ошо топон суудан кимди аман сактап калды эле? Эмне, чынчыл жакшы адамдардыбы? Честных людей. 전지와 거룩한 사람 그런 사람 Жакшы адамдардыбы? Жок, андай адамдарды эмес. Таких людей Бог спас. 하나님은 노아홍수 당시에 누구를 멸하고 누구를 구원한 그 Качан 선을 내리실 때 ал айтканда кандай адамдарды аман сактап калат экен? Кудай эмне деп чечкен? Как Бог решил? 얼마나 악을 행했거나 그걸 전혀 Канчалык адам жакшы кылды, жаман кылдыга караган эмес. 고추하게 그걸 Ал канчалык мындай анын ишин караган эмес. Кудай кимди аман сактап калган? Бог спас. 내 말을 받아들인 사람 Ким менин сөзүмдү кабыл алган адамдар деген. 내 말을 거부 자기 생각을 따라간 사람 누구냐 그것도 Ким менин сөзүмдүн аркасынан кетип чечим кылган адамдар деген. 여러분 하나님의 말씀을 Нух жана анын 8 үй бүлөсүндөгү 8 адам аман калган. 주변 사람이 뭐라고 말하든지를 불문하고 그 사람들을 전부 다그 방주 안으로 들어갔어요. Тегеректеги адамдар эмне деп айтпасын, алар деген кеменин ичине кирген. А кирбей калган адамдар ким болду эле алар? Кто они были? 살인하고 간음하고 도둑질하고 그래서 안 도는 게 아니고 Алар күнөө кылган үчүн кирбей калган жок. Алар жөн эле Кудайдын сөзүн четке каккандыктан. Бога. 하나님의 말씀은 자기 생각을 훨씬 더 중요하게 그걸 받아들이는 사람은 다 저주와 멸망 Алар өзлөрүнүн ойлорун туура деп эсептеген. Ошол адамдардын бардыгы өлгөн алар. 여러분 하나님의 말씀을 진정으로 순종하고 따르는 분이 한 분인데 Анан бир гана адам, Иса Машаяк, ал Кудай алдында чынчыл болгон. Перед Богом. Билесиңерби Филиппикте эмне деп жазылган? 이 안에 이 마음은 Силер ушундай ой жүгүртүүгө, Иса Машаяктындай ой жүгүртүүгө ээ болгула деген. Душа Иисуса Христа. 예수님의 마음은 우리를 어떤 게 유혹하는 상관하지 아니하고 하나님의 말씀을 따른 Ал кандай гана шайтан аны азгырбасын, ал Кудайдын сөзүнүн аркасынан кеткен. А биз адамдар андай эмеспиз. Но мы люди не такие. Мен жакшы гана болгондо гана аркасынан кетемин. 내가 해로울 것 같은 막 Анан бул мага мындай жакпаса, мен деген каршы болуп баштаймын. 그래서 인간들은 사탄에 쏘가서 잘못된 Ошон үчүн шайтан туура эмес чечим чыгарышат. Неправильный выбор. Кудайдын сөзү эмне деп айтып атат? Там говорит слово. 너희 안에 Ушундай ой жүгүртүүгө, Иса Машаяктыкындай ой жүгүртүүгө ээ болгула деп атат. Это душа Иисуса Христа. 그런 하나님의 본체이시나 하나님의 동등됨을 Ал Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан, өзүнүн Кудай менен теңдигин олжо деп эсептеген жок деп атат. 형체로 죽기까지 Ал өзүн басынткан, ал айкаш жыгачта кадалган ал. Распятый на кресте. 그래서 십자가에 못 박혀 죽으면서까지도
하나님 말씀을 받아들이고 따르고 Иса айкашчыга өлсө дагы ал Кудайдын сөзүнүн алдында баш ийип берген. 순종하는 분 한 분 예수님 Жерде бир гана Иса Машаяк болгон Кудайдын сөзүнө баш ийген. 마음은 전부 다 예수 하나님을 거역하고 거스리고 Биз бардыгыбыз биз Кудайдын сөзүнө каршы чыга турган адамдарбыз. 그 하나님을 믿고 구원을 주셔서 해야 할 Куткарылуу алыш үчүн эмне кылыш керек? Что нам нужно сделать? 우리의 마음을 버리고 예수님의 Биз 마음으로 өзүбүздүкүн таштап туруп Иса Машаяктын жан дүйнөсүн кабыл алышыбыз керек. 마음에는 내 아- Эгерде биздин ойлорубуз туура болуп турса дагы биз ташташыбыз керек. 하나님의 마음을 내 마음 Эгерде Иса Машаяктын жан дүйнөсүн кабыл алып, 그런 능력 있는 사람이고 하나님의 기 쓰임을 받을 ал адам, ал ушундай пайдалуу адам болот Кудайдын Образом будет использовать. падышачылыгында. 그런 것들 Качан биз руханий дүйнөнү караганда бир ушундай бир өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар да. 마음과 같이 하느냐 예수님 마음 받아 거기에 관심을 갖지 않는 Алар анчалык деле маани бербейт, алар Кудайдын жан дүйнөсүн кабыл алабы же албайбы. Алар өздөрүнүн жакшы иштерин гана, канчалык чынчыл экенин, канчалык эмгектенгенин гана карап турат. Насколько я трудился. Мына ушу нерсеге алар ушундай толуп турат да, топтолуп кала турат. А Кудайга бул кызыксыз нерсе. Интересно. 네가 누구 마음 Кандай жан дүйнө менен сен ойлодуң? 내 마음은 만물보다 거짓도 심히 부패 Менин жан дүйнөм чексиз бузулган. Его испорчено. 내 마음은 생각 부패 Ал ушунчалык чексиз бузулгандыктан ал сөзсүз түрдө өлөт. 내 마음을 Ошон үчүн мен өзүмдүкүн ыргытышым керек. 예수 그리스도의 Мен Иса Машаяктыкын гана кабыл алып, Душу Иисуса Христа. 예수님은 정말 마귀가 유혹할 때 마귀 유혹에 따르지 아니하고 하나님의 말씀으로 качан шайтан ал Исаны азгырганда ал бир гана Кудайдын сөзүн уккан. 여러분 우리에게도 그 예수님의 마음 Бизге дагы ушу Исаныкындай жан дүйнө керек. Иисуса. 그래서 여러분 우리의 생각을 Анан биз дагы өз ойлорубуздан эркин болушубуз керек. 마치 신장이 나빠서 피를 투석하지 못하는 Эгерде адамда бөйрөгү бар, ал иштебей калган учурда 신장 이식을 받아 анан аны сөзсүз түрдө алмаштырыш керек. 신장을 잘라내고 다른 사람 건강 Өзүнүн иштебей калган бөйрөгүн ыргытып туруп, анан иштеген бөйрөктү кабыл алыш керек. 신장 이식도 하고 심장 이식도 하고 판막 이식도 하고 뭐 혈관 이식 Анан бөйрөктү алмаштырат, жүрөктү алмаштырат дейт. И других органов. 이제 우리는 А биз болсо жан дүйнөнү ушундай кабыл алышыбыз керек. Кандайча бул кабыл алуу болот? 내 마음은 추하고 더럽고 저주받고 Менин жан дүйнөм ыплас, каргышка калган, күнөөгө толгон. Духовное. 이 마음을 가지고 이래 살면 반드시 Эгерде мен ушундай жан дүйнө менен жашасам, мен сөзсүз түрдө өлөмүн. Бирок ушу нерсени таштап туруп, Но выбросив эту душу, 예수 그리스도의 마음을 받아들이는 걸 가르쳐 마음 мен Иса Машаяктыкын гана кабыл алып, мына ушу нерсеге ээ болгула деп атат. эту душу 곧 그리스도 Иса Машаяктын жан дүйнөсүн Иисуса Христа. 근데 우리 биз өзүбүздүкүн кесип, Должны отрезать свой өзүбүздүн ойлорубузду кесип, отрезать свои мысли. 예수 내 마음을 내 마음 анан качан Иса Машаяк менен бириккенде, Христа с моим телом. 예수님의 마음을 анан Иса Машаяк ойлогондой ойлоп, Душу Иисуса Христа. Иса Машаяк кандай сезсе ошондой сезип, Иисуса Христа. Иса Машаяктын чечимин кабыл алып, Душу Иисуса Христа. анан ошондо гана мен Машаяк менен жашап баштайм. Иисуса Христа. 우리도 하나님을 기쁘시게 Анан ошондо биз Кудайды кубандыра алабыз. Будем радовать Господа Бога. 주를 성령 영광선 일에 참여하는 그 삶이 되는 것입니다. И мы можем жить так, Ошондо биздин жан дүйнөбүз Кудайдын ишине пайдалуу болот. 사단의 속아 넘어가서 하나님 말 저버리고 Адам ата менен обо эне алар Кудайдын сөзүн таштап өзүнүн оюнун аркасынан кеткен. Бирок Иса Машаяк андай болгон эмес. 사단이 그래 유혹해 사단이 Шайтан аны азгырганда ал шайтандын үнүн угуп аркасынан кеткен эмес. 마음 안에 있는 하나님의 말씀을 가지고 사탄을 Ал сөз менен гана жооп берген. он отвечал дьяволу. 사람 Адамнан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт деп жооп берген. Исходящими из уст Божьих. 그렇게 예수님이 사탄의
시험을 Анан ушинтип ал шайтандын азгырыгын жеңген Иса. дьявола. 한타임 우리는 어리석어서 내가 잘난 줄 Бирок 알고 биз ойлойбуз, биз акылдуубуз, биз өзүбүздүн чечимибиздин аркасынан, ойдун аркасынан кетебиз. 사탄에 걸리고 넘어지고 Аягында биз бардыгыбыз шайтандын астында жыгылып, анан кулайбыз. 우리가 Бизге кереги жок чынчыл болгонду, бизге кереги жок жакшы адам болгонду, бизге кереги жок Кудайдын алдында Добрыми биздин жан дүйнөбүз менен бул нерсе болбойт. Ыргытыш керек ал нерсени. мы выбрасываем нашу душу, 예수님의 Качан Иса Машаяктыкын кабыл алганда, душу Иисуса, 예수님은 사탄에게 지지 아니하고 то шайтан жеңе алган эмес Исаны. 예수님은 그 거룩한 마음을 가지고 하나님을 섬기는 그런 마음을 갖게 Биз ушундай ыйык жан дүйнө менен Кудайга кызмат кыла алабыз. 누구든지 간에 예수와 같은 사람으로 Анан бардыгыбыз Исага окшошуп калабыз. такими же, как Иисус. 그래서 예수님은 하나님은 우리가 Анан Кудай бизди Исадай кылыш үчүн, Делать нас такими же, как Иисус. Кудай бизге ушу Иса Машаяктын жан дүйнөсүн бизге берген. 우리가 그 예수 Качан биз ушу сөздү кабыл алганда, Это слово в нашу душу. 예수님의 биз Иса Машаяктын жан дүйнөсүн кабыл алып, Душу Иисуса Христа. качан биз Исанын жан дүйнөсүн кабыл алганда, 예수님 똑같은 ал кандай болсо Иса Машаяк биз дагы ошондой болуп калабыз. Шайтандын азгырыгын жеңе алабыз, Кудайды кубандыра алабыз. Можем радовать Бога. Анан жакшы түшүм ала алабыз, Хорошие плоды. 하나님을 көрө алабыз. Анан биз анын Кудайды кубандыра турган кулдары болобуз. 그래서 우리를 하나님의 Бизди Кудайдын адамдары кылыш үчүн С Божьими людьми. 우리 생각을 버리고 하나님 말씀을 받아 Кудай бизди өзүбүздүн ойлорубузду таштап, биз Кудай ойлорубузду таштап Кудайдын сөзүн кабыл алыш үчүн 영을 넣은 ал өзүнүн рухун бизге берген. Свой дух. 하나님의 마음 Биз анын жан дүйнөсү менен руху менен жашаш үчүн, 하나님의 마음을 가지고 эгерде биз Кудайдын жан дүйнөсү менен жашасак, 하나님을 기뻐시하게 биз дагы Кудай менен кошо кубанабыз. Радоваться вместе с Богом. Рахмат, Спасибо. жолукканга чейин, До новых встреч. жолукканга чейин, жакшы калгыла. Спасибо.